Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү класстык тарбиялык сабагыбыздын темасы өрт коопсуздугунан сактан. Бүгүнкү сабактын максаты окуучулар өрт коопсуздугунун эрежелерин үйрөнүп билишет. Өрт кырсыгы бул материалдык баалуулуктардын өрттөнүп жок болушу жана адам баласынын өмүрүнө коркунуч менен коштолгон, контролдукка алынбаган өрттөнүп күйүү процесси. Өрт эмнеден келип чыгат? Өрттүн чыгышы адам баласынын өмүрүнө коркунуч келтирип, олуттуу чыгымдарга алып келет. Өрттүн чыгышына жана анын алоолонуп тутанып кетишине түрткү берген шарттардан болуп, төмөнкүлөр саналат. Күйүүчү материалдардын болушу, күйүп жаткан оттун жалбырттанышына шарт түзгөн зарыл сандагы кислороддун болушу, учкундун, жалындын тутанышы. Табигый өрттүн түрлөрү. Жерден чыккан өрт. Бул токойлуу жерлерден чыккан өрт. Мында токой ичинде өскөн бардык чөптөр, бадалдар, дарактардын тамырлары өрт кучагында калат. Жогоруда чыккан өрт бул токой массивдеринде чыккан өрт. Мында өрт жалыны дарактардын бутактарына жайылат. Өзгөчө мында жалбырактуу бак дарактар жабыр тартат. Жер астындагы өрт мында токойдогу өсүмдүктөрдүн тамырларынын күйүшү жүрөт. Негизи өрт кырсыгынын эки түрү болот. Биринчиси жеке имараттар, үйлөрдө чыккан кырсык болсо, экинчиси жаратылышта чыккан өрт кырсыктары болуп саналат. Имараттарда өрт кокустан чыгып кетсе, жаратылыш кучагында болгон өрттөр көпчүлүк учурда гана кургакчылыктын кесепетинен, күндүн ысыгынан өрттөнүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан жаратылышка эс алуу үчүн барышкан адамдар өрт коопсуздугунун эрежелерин сактоосу керек. Айта кетсек, электр жабдууларынан келип чыккан өрт 28%-ды түзсө, ал эми балдардын от менен ойноосунан келип чыккан өрттүн саны 9%-ды түзүп, эң эле өрт кырсыгы 47,8% турак үйлөрдө катталган. Көпчүлүк учурда өрт кырсыгы турак жай шартында чыгат. Мында анын келип чыгуу себептеринен болуп төмөнкүлөр саналат. Коммуникациянын талаптагыдай жөнгө салынбашы, электр өткөргүчтөрүнүн бузук абалда болушу, атайы каралган жайлардан тышкары жерлерде тамеки чегүү, электр өткөргүчтөрүн кароосуз калтыруу же тиричилик техникаларын туура эмес пайдалануу, отту жана химиялык заттарды этиятсыз пайдалануу. Ар бир ишкананын өлчөмүнө карабастан, өрт өчүрүү жабдуулары, эвакуация планы, өрт сигнализациясы болуш керек. Өрт нормаларын жана коопсуздугун сактоо үчүн ишкананын башкаруучусу жооптуу болот. Кымбаттуу окуучулар, силерди өрт коопсуздугунун эрежелерин билүүгө чакырат элем. Мектепке, коомдук жайларга пиротехникалык каражаттарды алып келип жардырууга тыюу салынат. Мектепке келгенде от менен тез күйүүчү жана күйгүзүүчү заттарды алып келбөө, класстагы же болбосо бөлмөңөрдөгү бузук электр точкасын байкаарың менен мугалимге же ата-энеге билдирүү. Мектептеги электр приборлору менен этият мамиле жасоо керек. Ачык электр өткөргүчтөрүнө өтө жакын болбоого чакырам. Ал эми өрттү болтурбоонун эң маанилүү аспекти ишке алардын астында ар бир кызматкерге өрт коопсуздугу жөнүндө билип, үйрөнүү маалыматы берилиши керек. Бул маалымат бир жолу гана берилбестен, кайра-кайра кайталанып, пландан тышкары жана максаттуу инструктаждар өтүлүп туруусу зарыл. Өрт убагында өзүн алып жүрүү эрежелери. Ошол замат өрт өчүрүү кызматына чалуу 101-ге. Эгер өрттү өз алдынча өчүрүү мүмкүнсүз болсо, терезелерди жабып, бөлмөдөн тез арада чыгып кетүү. Кызматташтарды маалымдатуу керек. Мүмкүнчүлүккө жараша электр энергияны өчүрүү, кооптуу аймактан чыккандан кийин өрт коопсуздугуна жоопкердүү адамдардын буйруктарын аткаруу.
Кымбаттуу окуучулар, эгерде бөлмөңөрдө өрттүн чыгуу себептери байкалса, анда 101 номерине ызы чууга алдырбай чалышыңар керек. Эгерде мектепте өрт коопсуздугу болуп жатат деген билдирүү келе турган болсо, анда өзүңөрдү ызы чууга алдырбай, эвакуациялык графиктин схемасын байкап, ошол аркылуу мектептен чыгууга аракет жасашыңар керек. Сабакты жыйынтыктоо. Ишканада өрт коопсуздугу эрежелерин сактоо башкаруучуга да, кызматкерлерге да чоң кыйынчылык деле түзбөйт. Инструктажды четте сактап койбой, керектүү мамиле буруу, өрт өчүрүүчү жабдыктарын ар дайым текшерип туруу, жаңылатып туруу, ошондой эле эвакуация планын туура түзүп, көрнүктүү жерлерге илүү. Өрт учурунда ишкананы материалдык чыгымдардан жана адам жоготууларынан сактайт. Кымбаттуу окуучулар, өрт эрежелерин сактап жүргүлө. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта болгула.